Саламатсыңарбы балдар? Балдар, азыр бизде жадыраган жаз мезгили. Жаз мезгили балдар башка мезгилдерден айырмаланып турат. Жазында жер жаңырып, гүлдөр гүлдөп, чөптөр өсүп чыгып, чымчыктар учуп келип сайрашып, айлана чөйрө жап-жашыл болуп кооздукка бөлөнөт. Күн жылып, бизге жылмайып, жылуулугун тартуулап турат, балдар. Келгиле ошо күндүн жылуулугунан, нурунан өзүбүзгө алабыз дагы, өзүбүздү жылытабыз. Өзүбүздү жылытып, өзүбүздүн жылуулугубуз менен, ата энебиз менен, бир туугандарыбыз менен балдар бөлүшөбүз. Азаматсыңар балдар. Бизге бүгүн токойдон кат келиптир. Ал катты бизге балдар көгүчкөн алып келиптир. Көгүчкөн кандай канаттуу билесиңерби балдар? Көгүчкөн илгертеден эле кат ташуучу. Бул токой жөнүндө айтып берсем, бул токойдо ар түрдүү жаныбарлар, канаттуулар жана курт кумурскалар жашачу экен. Ар кимиси өзүнүн жашоосу менен алектенип жашашчу экен. Күндөрдүн бир күнүндө ал жерде каардуу, катуу шамал болуптур. Анан бардыгын аралаштырып салыптыр. Балдары энелерин таппай, энелери балдарын таппай, үйлөрүн таппай, аябай кыйналып жатышыптыр. Анан балдар силерден жардам сурап кат жөнөтүптүр. Саламатсыңарбы балдар? Биз силерди акылдуу балдар деп угуп, жардам сурап жатабыз. Биздин токойдо бардыгы ордуна келиш үчүн шамал бизге тапшырма берди. Биз аны аткара албай жатабыз. Бизге жардам берип койгулачы, деп токой жаныбарлары. Токойдо кандай жаныбарлар жашайт? Азаматсыңар балдар? Жапайы жаныбарлар жашайт. Жапайы жаныбарлар менен үй жаныбарларынын эмне айырмачылыгы бар? Жапайы жаныбарлар өздөрү менен өздөрү жашайт. Өздөрүнүн тамагын өздөрү таап жейт. Балдарын өздөрү багышат. Ал эми үй жаныбарлары балдар адамдар менен чогуу жашашат. Адамдарга жардам берип жашашат. Адамдар болсо үйүн салып берип, тамагын таап беришет экен. Токой жаныбарларына эртерээк жардам берели. Тапшырмаларын эртерээк аткаралы, балдар. Биринчи тапшырма бул балдар оюн тапшырма экен, салыштыруу дейт. Балдар, бул сүрөттө эки транспорттун сүрөтү тартылган. Эмнени байкадыңар? Кайсынысы бийик, кайсынысы жапыс экен? Азаматсыңар, экскаватор бийик, ал эми жеңил машина жапыс. Бийик, жапыс. Бул сүрөттө балдар эки жаныбардын сүрөтү тартылган. Эмнени байкадыңар балдар? Азаматсыңар. Фил чоң, ал эми чычкан кичинекей. Чоң, кичине. Кийинки сүрөттө балдар эки жаныбардын сүрөтү тартылган. Эмнени байкадыңар балдар? Азаматсыңар. Түлкүнүн койругу узун, ал эми коёндун койругу кыска. Узун, кыска. Кийинки сүрөттө балдар эмненин сүрөтү тартылган? Азаматсыңар. Лимон, шоколад. Лимон кычкыл, шоколад таттуу. Азаматсыңар. Кычкыл, таттуу. Бул сүрөттө балдар эчки тосмонун кайсы жеринде турат? Алдында турабы же аркасында турабы? Азаматсыңар балдар. Артында турат. Ал эми суурлар тосмонун алдында ойноп жатышат. Арты, алды. Бул сүрөттө балдар
кайсы жаныбар бат чуркайт? Жана кайсы жаныбар жай басат? Азаматсыңар балдар. Леопард бат чуркайт, ал эми ташбака жай басат. Жай, бат. Биринчи тапшырманы жакшы, ийгиликтүү аткардык. Эми балдар кийинки тапшырма. Көрөлчү, кийинки тапшырмасы логикалык оюн мени тап дейт. Сандарды жайгаштыруу, чоң кичине белгилерди коюу дейт балдар. Логикалык оюндан баштайлы балдар. Мен көп бурчтуумун, 3 тарабым бар. Бул кайсы геометриялык фигура? Азаматсыңар балдар. 3 бурчтук. 3 бурчтуктун 3 бурчу болгондуктан бул геометриялык фигураны 3 бурчтук деп аташат. Мен көп бурчтуумун, 4 тарабым бар. Бул кайсы фигура? Азаматсыңар балдар. 4 бурчтук. Бул фигуранын 4 бурчу болгондуктан 4 бурчтук деп атайбыз. Мен көп бурчтуу эмесмин, бирок тегеренемин дейт балдар. Бул кайсы фигура? Азаматсыңар балдар. Тегерек. Бул геометриялык фигураны тегерек деп атайбыз балдар. Менин бурчтарым жок, бирок тегерек эмесмин. Бул кайсы геометриялык фигура? Азаматсыңар балдар. Сүйрүү. Мен 4 бурчтуумун, бирок ар тарабым ар башка. Бул кайсы геометриялык фигура балдар? Азаматсыңар балдар. Тек бурчтук. Бул дагы 4 бурчтукка окшош балдар. 4 тарабы бар, бирок ар тарабы ар башка. Силер чоң кичине жана барабардык белгилерин жакшы билесиңер, балдар. Бул жерде чоң кичине жана барабардык белгилерин коет экенбиз. Бул жерде 8 саны чоңбу же 3 саны чоңбу? Азаматсыңар балдар. 8 саны чоң. 3 санынан 8 саны чоң. Чоңдук белгини коебуз балдар. 2 саны чоңбу же 4 саны чоңбу? Кайсы сан кичинекей? Бул жерде 4 саны чоң, а 2 саны кичинекей. 5 саны чоңбу же 5 саны чоңбу? Кайсы саны чоң? 2 сан бирдей. Бул жерге кайсы белгини коебуз? Барабардык белгисин коебуз. Эми балдар карагылачы. 7 саны чоңбу же 6 саны чоңбу? Кайсы сан кичинекей? Азаматсыңар балдар. 6 саны кичинекей, 7 саны чоң. Балдар, кийинки тапшырма 10 санынын үйүн табабыз балдар. Жетишпеген сандарды толуктайбыз. Балдар, 3кө канчаны кошсок 10 болот? Азаматсыңар. 7 санын кошсок 10 болот, балдар. Кийинкиси 4 санына канча санды кошсок балдар 10 саны келип чыгат? Эсептейбиз балдар. 4кө 6 санын кошсок 10 саны келип чыкты. 5ке канча санын кошсок 10 келип чыгат балдар? 5ке 5ти кошсок 10 чыгат балдар. Азаматсыңар. Бул тапшырманы дагы бат эле аткарып койдуңар. Экинчи тапшырманы дагы ийгиликтүү аткардыңар. Эми балдар, кийинки тапшырмага өтөлү, балдар. Кийинки тапшырма балдар. Графикалык диктант деп аталат экен. Карандаш менен чакмак кагазыңарды даярдадыңарбы? Даярсыңарбы балдар? Келгиле анда баштадык. Барактын үстүңкү сол тарабына чекит коебуз. Эми ал чекиттен оң тарапты көздөй 8 чакмак санайбыз. Ал жерге дагы чекит коесуңар. Эми ал чекиттен ылдый көздөй дагы 8 чакмак санайбыз балдар. Ал жерге дагы чекит коесуңар. Эми ал чекиттен сол тарапты көздөй дагы 8 чакмак санайбыз. Санайбыз дагы ал жерге дагы чекит коебуз. Эми чекиттердин баарын туташтырабыз.
Туташтырдыңарбы, балдар? Азаматсыңар. Кайсы геометриялык фигура келип чыкты? 4 бурчтук. Чарчадыңарбы? Келгиле анда баарыбыз ордубуздан турабыз дагы физикалык көнүгүү жасайбыз. Эс алып алдыңарбы, балдар? Азаматсыңар. Келгиле, балдар. Кийинки тапшырмага өтөлү, балдар. Кийинки тапшырма, балдар, дидактикалык оюн экен. Кайсы сүрөт ашыкча? Бул сүрөттү карагылачы. Кайсы сүрөт ашыкча экен? Бул сүрөттө велосипед ашыкча экен. Велосипед эмнеге кирет? Транспортко кирет, а булар болсо кийимдер. Бул сүрөттү карагылачы. Кайсы сүрөт ашыкча экен? Азаматсыңар. Бул сүрөттө уй ашыкча экен. Анткени уй, балдар, үй жаныбары. Ал эми бул сүрөттөр жемиштер. Бул сүрөттү карагылачы. Кайсы сүрөт ашыкча? Азаматсыңар. Мандарин ашыкча. Эмне себептен, балдар? Анткени мандарин бул жемишке кирет. Ал эми картошка менен пияз булар жашылчалар. Бул сүрөттү жакшылап карап көргүлөчү. Кайсы сүрөт ашыкча? 3 сүрөттө ашыкча экен, бул жерде. 3 сүрөт 3 башка экен. Анткени Савиз жашылча, Алмурут жемиш, ал эми коён бул жаныбарга кирет, балдар. Бул тапшырманы дагы аябай жакшы аткардыңар. Эми кийинки тапшырмага өтөлү, балдар. Табышмак каттылыптыр, балдар. Узун куйрук кызгылт жүн шек алдырбай жойлогон. Айбан туруп өтө куу, ал эмне ойлогон, балдар? Кайсы жаныбар? Бул токой жаныбар экен, балдар. Биринчи тамгасы Т. Ойлонобуз, балдар. Азаматсыңар, балдар. Туура таптыңар. Түлкү. Түлкү деген сөзүндө, балдар, канча тыбыш, канча тамга бар? 5 тамга, 5 тыбыш бар. Келгиле, балдар, түлкү деген сөзүн муунга бөлөбүз. Түлкү. Канча муун бар экен, балдар? Азаматсыңар. 2 муунга бөлүнөт экен. Эмне себептен, балдар? Ооба, анткени түлкү деген сөзүндө 2 үндүү тыбыш бар экен. Эми, балдар, тыбыштык талдоо жүргүзөбүз. Т тыбышы кандай тыбыш, балдар? Каткалаң, үнсүз. Кандай менен белгиленет? Гук менен белгиленет. Кийинки тыбыш Ү тыбышы кандай тыбыш, балдар? Үндүү. Кандай үн менен белгиленет? Азаматсыңар. Кызыл менен белгилейбиз. Кийинки тыбыш Л тыбышы кандай тыбыш? Жумшак, үнсүз. Кандай менен белгилейбиз? Жашыл. Кийинки тыбышты угабыз, балдар. К тыбышы кандай тыбыш? Каткалаң, үнсүз. Гук менен белгилейбиз. Кийинки тыбыш, балдар, Ү тыбышы. Ү тыбышы кандай тыбыш, балдар? Үндүү тыбыш. Кызыл менен белгилейбиз. 2 же андан көп сөздөн турган сөз курамын эмне деп атачу элек, балдар? Азаматсыңар, балдар. Сүйлөм деп атайбыз. Эми, балдар, 2 сөздөн турган сүйлөм түзөбүз. Ким түзөт? Азаматсыңар. Түлкүнү көрдүм. Эми, балдар, 3 сөздөн турган сүйлөм түзөбүз. Кана? Азаматсыңар. Түлкү токой жаныбары. Силер бардык тапшырманы ийгиликтүү туура аткардыңар. Балдар, силердин жардамыңар менен токой өз ордуна келиптир. Мурдагыдай тынчтыкта жашап калышыптыр. Ата-энелери балдарын таап, балдары ата-энесин таап, үйлөрүн таап, жыргап жашап калышыптыр. Азаматсыңар, балдар. Силер дагы бир жолу өзүңөрдүн акылдуу, боорукер экениңерди билдирдиңер. Силерге үй тапшырма бул табышмак. Табышмакты табабыз, балдар. Көп жуунат, бирок сууну жаман көрөт.
үй жаныбары 5 тамгадан турат. Кайсы жаныбар балдар кана табабыз? Табышмактын жообун балдар таап, атайын эңер менен чогуу сүрөтүн тартып мага жөнөтүп коесуңар. Анан балдар, менден силерге белегим бар. Ким биринчи жөнөтсө, ошол балага белек беремин балдар. Азаматсыңар балдар. Ушу менен сабагыбыз бүттү. Саламатта болгула балдар.